Мамлекеттик ипотекалык компаниянын максаты, миссиясы эмнеде, урматтуу директор мырза? Директор Айым. Биздин миссиябыз, урматтуу депутат, биздин миссиябыз биздин Кыргызстандын жарандарын жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу. Обали деп айталы, азаматсыз. Мына ушул миссияны унутпаңыздар да. Азыр үйлөрүн жетишпейби? Жетишет. Эгер үйлөр жетиштүү салыш максат болсо, сиздердин керегиңиздер жок, компаниялар сону кылып салып атат, сиздер жок эле. Аттарын атабайлы коюн, реклама болуп калбасын. Максат эмнеде болуп атат? Максат үйлөрдүн көпүшкөнүндө эмес, ошолорду ким сатып алат? Сатып алганга кудурети жетеби? Азыр үйлөр жетиштүү, бирок кээ бирлери 10дан квартира алып атат, 20дан квартира алып атат. Ошолорду арендага берип коюп жыргап жатышат. Азыр эмне кымбат? Квартира кымбат. Мына бейбечаралар, муктаждар, социалдык кызматкерлер үйлүү, жайлуу болуп калсын деген максат менен ушул каражатты алып келип ушул жерден өткөзүп атабыз. А тиги жеке компаниялар өздөрүнүн чөнтөгүнө кылып атат ушул иштерди. Сиздер биринчиден конкуренциядан адилетсиз түрдө утуп атасыздар, тияктан биз аркылуу акча алдырып алып. Экинчиден чоң процент менен бизнес кылып атасыздар. Уят эми ушул. Өзүңүздөрдүн миссияңыздарда болсо жазып коюңуздар. Биз жеткиликтүү, жете турган, адамдар сатыла турган баада үй салыш эмес, жөн эле бизнес кылып, элдин катарында байлы деп миссияга жазып койгула, анда биз жөн эле колдоп берели. Силер каалаган процент менен. Ошо миссияны унутпаңыздар. Муктаждар, бейбечаралар, ошолор үчүн. Дагы бир суроо, мигранттар ала алабы ипотека менен? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, биринчи сурооңузга жооп берейин. Бул деген жана валютный рискти жабышыбыз керек. Ошон үчүн жана 4% чейин, андан тышкары дагы ошо пайыздык чендерди программанын алкагында орнотулганда, бул утверждение болгон. Экинчи сурооңузга жооп берейин. Мигранттар боюнча бизде туунду компаниябыз бар. Туунду компаниясы аркылуу дочерная компания, акча, элдик турак жай компаниясы бар. Ошол аркылуу биздин мигранттар мүмкүнчүлүк алышты. Акча топтоп 50%га чейин, 30%тан 50%га чейин, андан тышкары жетпеген каражатын биздин ошо туунду компаниябыз ипотекалык насыя кылып берет. Уже азыркы убакта 2 мигрант алды. Ошо насыяны, ошондой насыя. Демек мигранттар ала алат. Баягындай пикир болуш керек да, мигранттардын бардыгы эле бул жактан чакасын кабын көтөрүп кетти. Россияда доллар жаап атат, ачып коюп эле толтуруп келип, анан каалаган үйүн алып атат дебеңиздер. Жыргагандан жылкычы болгон жок алар дагы. Ошо жака жөн кеткен жок, муктаждар, абдан кыйналып тургандар толтура, ушуну эске алыңыздар. Анан мурдагы отставкага чыккан милициялар болсун, аскер кызматкерлери болсун, отставкага чыккандан кийин, пенсияга жашап калгандан кийин ала алабы, же айлыгың жок экен, жаба албай каласың деп туруп тизмеден чийип коесуңарбы? Алар мүмкүнчүлүк алат, жанагы жумуш орду болсо, кирешеси болсо ала алат. Андан тышкары жана биздин туунду компания, жумуш орду жок, кирешеси жок, пенсияга чыкты, болгону биртке пенсиясы бар, өмүр бою мекенди коргоп, чек арада турган, биз экөөбүз уктап атканда, жыргап атканда, эс алып атканда алар чек арада турган. Тартип болсун деп, мыйзам сакталсын деп, милициялар мисалы, коопсуздук кызматкерлери, ошолор кирешеси жок. Дагы бир жолу айтам, бир эле пенсиясы бар. Ала албайбы? Пенсиясы жетсе ала алат. Кирешеси болуш керек да, ошо бизди баягы кайтарымдуу болуш керек да, берилген каражат. Макул. Кийинкиси. Эми ким курат? Кайсыл компания курат? Өзүңөр курбайсыңар муну? Бирөөнү жалдайсыңарбы? Кандай негизде куруучуну, подрядчикти тандайсыңар? Азыркы убакта ушу кредиттик келишимдин негизинде биздин мамлекеттик курулуш компаниясы иштерди баштаган. Азыркы убакта биринчи табында республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган. Экинчи табына ушу кредиттик келишимдин каражаттары жумшалат. Кайсыл компания курат үйлөрдү? Же кайсыл компаниялар курат? Курулуш сервис өкүлү бар. Бул мамлекеттикпи?
ооба мамлекеттик. Үйлөрүнүн сапаты кандай? Өкүлү жооп берип койсун. Акматов Алмаз Курсантбек, директордун орун басары, мамлекеттик курулуш сервис компаниясынын. Мамлекеттик ишкана 550дөн курабыз. Метр квадрат келишим бар. Доллар менен. Доллар менен $550 метр квадратын. Үй 2 жылга деп атабыз. Ошо 47 колониянын ордуна азыр. Сиздер курсаңыздар 550 үстүнө канча кошосуздар? Үстүнө кошпойбуз, ошо 550. Мамлекеттик биз эч кандай ипотекалык компания канча кошот? Ипотекалык компания кошпойт. 550дөн бизге чегелишимге кол коюштук. 550 алат экен да. 550дөн алат. Бардыгы под ключ бүтүрүп берген мен. Айыгына чейин. Проектинде өзүңөр сызасыңарбы? Өзүңөр проект бардык ошол 550нын ичине бардыгы кирет. Проектный сметный документациясына чейин ошо 550 кирет. Эми жыйынтык тоочусуздар. Согласовать этебиз. Мен балким өткөн жыйында катышпай калып, укпай калгандырмын, айттыңарбы, айтпадыңарбы билбейм. Эмне үчүн консультацияга 7,5 миллион реал. Бул бизче айтканда bir 2 миллион доллардын тегерегинде. Бул бир, анан кийин күтүлбөгөн чыгымдарга дагы bir 2 миллиондун тегерегинде 4 миллион мындай эле коюлуп калыптыр да. 4 миллионго канча үй бүтүрсө болот? Мына жеке компанияларга бергеле булар укмуш үйлөрдү бүтүрүп беришет. Арзан кылып туруп андан дагы. Эмне үчүн ким консультация берет? Кандай консультанттар келет? Сиз жооп бересизби? Мен жооп берейин. Бул келишим боюнча башында 8 миллион доллар деп сунушташкан. Биз 2 миллион долларга чейин түшүрдүк консультациялык кызматтарды. Анын ичинде биздин жана Сауд Арабиянын консультанттары чогуу ишкелешкен баягы ишкана консорциум ачышат. Алар технадзор болуп, ал көзөмөлдөшөт проектти. Баягы күтүлбөгөн чыгымдары болсо, бул деген бардыгы баягы эмеге курулушка эле жумшалат. Негизи 98 миллион доллардын баары эле курулушка жумшалат. 15 миллион деген оңой акча эмес. Бул 3кө бөлгөндө bir 5 миллион, 4 миллиондой эле кетип калып атат. Азыр мен аки күнүнө чейин сурасам, такалып, кыйналып, какап-чакап каласыз. Ошон үчүн ушуну бир жакшылап караңыздарчы. Эмне үчүн ар бир келгенде эле консультация, анан күтүлбөгөн чыгымдар боло берет, мен түшүнбөйм. Ар бир тыйына чейин эсептеш керек. Японияда компаниялардын, заводдордун складдары жок. Эмнеге билесизби? Анткени алар керек сырьёлорду секунд алып келип берет. Күтүлбөгөн жагдай үчүн жыйып коелу деп ойлошпойт алар. Бул менеджмент маселеси. Анан жашыл зона кыласыңарбы? Азыр айланайын быкы-чыкы болуп үйлөр түшүп атат. Жанагы миллионер из трущоба дегендеги деле. Бирок жашыл зонасы жок. Адамдар эс алыш үчүн маршруткага түшүп же такси жалдап, алыска баласы бакырасын ээрчитип алып барыш керек да, коляскасын жыйнап алып. Жашыл зона бар. Жашыл зонасы бар. Жашыл зонасы бар. Эми 4-5 даракты тигип койбой, мындай канча гектары же болсо канча сотик бак болот ошол жерде? Так айта аласызбы? Азыр так айта албайт экенмин ошону. Эми жашыл дегенде билем, кичине газон кыласыңар, үстүнө 4-5 тан аршын эгип коесуңар, мына жашыл эмес эмне деп анан эртең бир күнү бизди уят кыласыңар. Жашыл зона деген эл эс ала турган, сейилдей турган, бала бакырасы менен бир көңүл ача турган, черза турган жер болуш керек, билесиздер да. Бул бүт дүйнөдө бар стандарт. Ошону мага жазуу түрүндө берип коюңузчу. Эгер болбосо биз өзгөртүп киргизели берели. Жарайт. Чоң рахмат. Рахмат, жазуу